Турмуш экен, жашообузду улантып кете албадык. Нурлан Насип менен Асель Кадырбекова ажыраштыбы? Акыркы учурда жаш жана чыгармачыл үй бүлө Нурлан менен Асель Кадырбекованын жеке жашоосу коомчулукка катуу талкууга алынууда. Акыркы учурда Асель Кадырбекова апасынын үйүндө жашап калганы социалдык тармакта кызуу талкууга алынып, түгөлөр ажырашып кетиптир деген сөздөр айтылып баштаган. Буга себеп Instagram социалдык түйүнүнөн Нурлан Насиптин сөзү катары келтирилген пост жарыяланды. Анда Нурлан мырза жашоосундагы бул кырдаалды тастыктаганы айтылат. Мындай айын кептер өткөн жылы да айтылып, бир топ талкуу болгондон кийин түгөлөр бул маалыматты четке кагып, алар чогуу жашап жатканын айтышкан. Бул иретте эки жылдыздын күйөрмандары түрдүү ушак, божомолдоого чекит коюп, жооп берип коюшса деп күтүп келишет. Албетте жылдыздуу түгөлөр бирге болушсун деген тилектерин айтышууда. Эскерте кетсек, Нурлан Насип менен Асель Кадырбекова 2018 жылдын апрель айында баш кошушкан. Ортолорунда Дария аттуу бир жашар кызы бар. Маалымат булагы Аргумент чекит KG. Энесине келиниңизди таяк менен тарбиялабайсызбы деп интервью алган журналист кыз апам кечке телефон карай берет, ошого ачуум келет дейт. Бүгүн социалдык тармакка кичинекей кыздын чоң энесинин интервью алган видеосу чыкты. Анда журналисттин ролун аткарган кыз энесине келин таяк менен сабап тарбиялабайсызбы деп айтканы үйүн бардак дегени көпчүлүктүн уртуна жылмаюу тартуулады. Анда эмесе тез арада интернет жылдызына айланган Баймадан өзү айтмакчы Супер Чекит KG порталы интервью алды. Алгач каармандын апасы Нурай айым менен баарлашып, андан соң башкы каарманга суроо узаттык. Нурай, саламатсызбы? Сиздин журналист болом деген кызыңыздын видеосу интернет айдыңына тарап, интернет жылдызы болуп кетти. Кызыңыз өзүңүз тууралуу кыскача маалымат берсеңиз. Саламатчылык. Биз Ош шаарынын Кара Суу районуна караштуу Каарман айылында турабыз. Кызымдын видео тартканы анын мынтип тарап кетерин деле билген эмеспиз. Видеону бизге тааныштар социалдык тармактарда жүрөт деп бүгүн жөнө түшкөндө гана билдик. Негизи кызым ушинтип ар кимден интервью алып, телефонго өзүн тартканды жакшы көрөт. Телефонумда андай видеолор аябай көп. Элге тарап кетпесин деп айрымдарын өчүрүп турам. Ал эми кызыбыз жөнүндө айтсам, аты Байма. Кайнатам журналист Байма Сутеновадай чыгаан журналист болсун деген тилек менен атын Байма деп атаган. Кызым учурда 8 жашта 1-класстын алдыңкы окуучусу. Кызыңыз аябай зерек тың экен. Бала кезден эле ушундайбы? Байма 2 жаш болгондо туркиялык Даңазалдор сериалы популярдуу болгон. Кызым менен сериалды калтырбай көрчү. Ошол 2 жашында эле мен Хүрөммүн дечү. Кийинчерээк чоңойгондо ким болосуң деп сурасак, биринчиден мен журналист болгум келет, экинчиден врач болгум келет, экөөнүнө тең жетишемби деп сурап калчу. Оба буюрса чоңойгондо жетишесиң деп койчумун. Энесине келиниңизди сабап тарбиялабайсызбы деп сиз тууралуу айтканбы? Оба, келиниңизди таяк менен тарбиялабайсызбы деп мени айтты да күлүп. Мен телефонду көп караймайм да, отуруп калсам эле энем сизди чай кылсын деп жатат, тамак кылсын деп жатат деп тынбай келе берет. Телефонду карай бербей, келин болгондон кийин келиндик кызматыңды кылбайсызбы деп мени урушат. Атасы экөөңүздөр жумуш менен алаксып кызыңыздын видеого тартканын деле байкабай калган окшойсуздар. Оба, негизи биз чоң, бардак эмес, таза үйдө эле жашайбыз. Кыштан чыкканча деп ошол 2 бөлмөлүү үйдө жашап жатканбыз. Байма да таза, чоң үйдү тартпай, так ошол эски үйдү тартканын карасаң күлүп. Апасынан кийин кепти интернет жылдызына айланган Байма менен уладык. Байма, кандайсың? Ден соолуктарың жакшыбы? Кандайсыз? Өзүңүз жакшысызбы? Рахмат, жакшы. Келечекте сени журналист болуусу келет деп уктук. Ал кесиптин эмнеси сага жагат? Биринчиден журналист болгум келет, экинчиден врач болгум келет. Журналист болуп интервью алганды жакшы көрөм. Врач болсом элге жардам берем. Энеңден дайым эле интервью алып турасыңбы? Ооба, дайыма алам. Ал Саян деген иним бар. 6 жашта, андан да алып турам. Мен телевизордон дайыма көрөм да журналисттерди. Анан Байма Сутеновадай болгум келет. Дагы эмнеге кызыгасың? Чоң салон ачып бирөөлөрдү жасаганга кызыгам. Менин өзүмдүн да чачым узун, азыр тиземден келет. Апам күнүнө мектепке барганда 2 көрүп берет. Рапунцель болгум келет. Келечекте Кыргыз өлкөсүндөгү эң чачы узун кыз болом. Тилегиңе жет. Энеңе эмнеге апаңды таяк менен сабаңыз деп айттыңыз? Апам кечке телефон көрө берет. Ошого ачуум келет. Анан ошого тамак кылбайсызбы деп айтам. Энем мурун мугалим болгон, сабактарымды аткарып берет. Апам үйдө эле тамак жасап берет. Маегиңе рахмат, тилектериңе жет. Маалымат булагы Супер Чекит KG.
Алмаз Шаадаев. Бул сөздөрдү ичитар хейтерлерге гана тиешелүү. Ырчы Алмаз Шаадаев социалдык тармактарда ырчыларга тескери пикирлерин жазган хейтерлерге жооп жазды. Жообунда айрым сын пикир жазгандарга анын чыгармачыл жан дүйнөсүнө катуу тийгени көрүнүп турат. Акыркы учурда адамдардын оозунан жакшы деле сөз чыкпай калды. Таң калыштуу, андай эмес ар бир ырчынын комментарийине жазып жүргөн хейтерлерге кайрылуу болсун. Мен бирөөнүн ырдын ырдайынбы же өзүм чыгарамбы ишиңер канча? Жакса угуп койгула, жакпаса өтүп кеткиле. Мен аткаруучумун, кааласам эскисин, кааласам жаңысын ырдай берем. Кудайга шүгүр, жаңы ырлар жок эмес, жазылып эле жатат. Дагы бир маселе. Карантинде элдер ачка олтурат, а силер жыргап семирип тамак жеп, дейт хейтерлер. Эмне, силердин ачка семирип жатамбы? Дагы бир хейтерлердин сөзү. Ушундан көрө колунда жокторго алып барып бир тамагыңды, дейт. Эмне, мен милдеттүүмүнбү? Алып барсам силерден сурабай эле соопчул иштерди өзүм үчүн жасай берем. Элдин акчасын тоноп артисттер, дейт. Биз элдин талабы, суроосу менен жакшылыгында кызмат кылабыз. Жашоо жыргал эле ушулардыкы, дейт. Хейтерлер, силер дагы пейлиңерди кенен коюп, бирөөнүн ийгилигине сүйүнүп турсаңар, оозуңардан жакшы гана сөз чыкканда силерге дагы жыргал жашоо келет. Айтышыңар мүмкүн, артист болсоң чыда, сыныңды туура кабыл ал деп. Артисттердин деле жүрөгү, көңүлү силердикиндей. Сын деген башкача болот, сын жакшы ниет менен айтылат. Бул сөздөр ичи тар хейтерлерге гана тиешелүү. Жакшы адамдар көп, алардын жакшы көрөм. Бир карын майды, бир кумалак чиритет болуп жакшылыкларды хейтерлер жаман көргөзбөгүлө. Көңүлүбүздү түз коюп, адамдардын пейли оңолмоюнча өлкөбүзгө өнүкпөйт. Күнөөнү өзүбүздөн да издейли. Орозоңуздар кабыл болсун деген пикирин билдирди. Эскерте кетсек, Алмаз Шаадаев 1990 жылы 11 сентябрда Нарын облусундагы Ат башы районуна караштуу Кара Суу айылында туулган. Фаридам, күлүп койчу Айдай, Карындаш деген ырлары менен элге таанылган. Анын ютубундагы клиптердин көрүүчүлөрүнүн саны миллиондон саналат. Маалымат булагы, заманча кеткейжи.